Май айында Чаткалдагы Терексай кенинде алтынды кайра иштетүүчү жаңы фабрика ачылат. Анын курулушу 2020 жылы башталган. Фабрикада 1 жылда 1 миллион тонна руданы кайра иштетүү мерчемделүүдө. Эти Бакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген коомунун капиталынын 25% үлүшү Кыргыз алтынга, 75% Эти Бакыр түрк компаниясына тийиштүү. Кыргыз-түрк биргелешкен ишканасы кенди 2015 жылдан бери иштетип келет. В данный момент эксплуатация и тестовой режим осуществляется. Жаңы фабриканын курулушу 2021 жылдын аягында толугу менен бүткөн. Азыр тесттик режимде алтын ылгоочу фабрика иштеп жатат. Долбоорду 100% каржылоону ишкана ишке ашырат. Пландаштырылган инвестициянын жалпы наркы $230 миллион түзөт. Бул кенден 6 жылдан бери бюджетке 2,1 миллиард сом түшкөн. Жаңы фабрика ишке кирсе, салыктын көлөмү бир топ көбөйөт деп белгилеп жатабыз. Учурда Эти Бакыр Терексай ишканасында 1000ден ашык жумушчу иштейт. Анын басымдуу бөлүгүн Терексай айылынын, Чаткал районунун жана башка аймактардын жашоочулары түзөт. Ошондой эле 235 чет элдик жаран эмгектенет. На открытую фотовыставка. Компания социалдык милдеттенмелерди да аткарат. 2016 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Терексай айыл аймагынын бюджетине жыл сайын социалдык топтом түрүндө 15 миллион сом акча каражаты бөлүнөт. Бул сумма алтын ылголоочу фабрика ачылгандан кийин 20 миллион сомго чейин жогорулайт экен. 20% видимо золото болгон. Кен казылган аймакта жаратылышты коргоо маселеси тийиштүү мамлекеттик органдардын гана эмес, жергиликтүү тургундардын да көзөмөлүндө. Андагы иштер бардык экологиялык талаптарга жооп берет дейт адистер. Калдык сактоочу жайлар, например, айылдан сырткары жерге курулуп, элден алыс, анда ага өзүнө каралган коопсуздук жактары, жанагы илгерки убакта геомембрана деген колдонбочу эле, бүгүнкү күндө геомембрана бул ушундай слой, андан эч кандай суу сиңип өтпөйт, же болбосо бир кандайдыр бир суюктар эч мүмкүнчүлүгү жок андан сиңип өтүп кеткенге. Ошол жагы элдер коопсуз болот да, айлана чөйрөгө тийген коопсуздугу жок эсе да. Андан башка заводдун өзүндө толук бул евро стандартка ылайык. Президент Садыр Жапаров 2020 жылдын ноябрь айында Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Терексай кениндеги фабриканын курулушу менен таанышкан болчу. Бул жерде 100% водопроводтоп коет, бир да тамчы суу сыртка чыкпайт. Баары фабрикага кайтып келет дагы ушу закрытый системада болот да. Кайра эле колдонуп Бирок хостко чыккан суу без режения полностью болот да. Фабрикадан инкадан чыкканда 0,01 миллиграмм на литр болот да ПДК. Андан да ылдый түшөт бу эмедечи, туура пайдаланса, сиз жана туура айттыңыз, ошол эрежелерин колдонуу менен пайдалангыла. Токен тармагынын адистери жаңы фабриканын артыкчылыктары жогору экендигин белгилешүүдө. Буга чейин ишкана таза алтынды алуу үчүн кендин концентратын башка ишканаларда же өлкөлөрдө кайра иштетүүгө аргасыз болгон. Мына бүгүнкү күндө токен тармагы Кыргызстандагы экономикага салым кошкон эң чоң мындайча айтканда бир мекемелердин бири да. Мисалы былтыркы жылдын эсеби менен токен тармагы бюджетке 23 миллиард сом акча каражатын берди да. Ал эми 20 жылы болсо ал 18,2 миллиард болчу. 19 жылы болгону 12 миллиард болгон. Демек өсүш аябай бар да, өсүш аябай чоң бар. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен дагы 30 миллиард сомго чейин ошо таза киреше түшөт. Андан сырткары ошол токен тармагында иштеп аткан мекемелер ошол эле мисалы Эти Бакыр Терексайда мекемеси роялти деген нерсесин төлөйт, бонус деген нерселер төлөлөт, талап түрлөрү. Ошонун көрсөткүчтөрү 21 жылдын жыйынтыгы менен 3 миллиард сом болду да. Бул деген аябай жакшы көрсөткүч да. Бишкекте Чаткалдын алтын аталышындагы Терексай кенинин ишмердүүлүгүнө жана алтынды бөлүп алуучу жаңы фабриканын ачылышына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Мында ишкананын объекттери, кенде иштеп жаткан оор техникаларды, ошондой эле деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте иштеген жумушчуларды чагылдырган сүрөттөр коюлган. Көргөзмө Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт искусство музейинде 29 апрелге чейин ачык. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.